Садыр менен камчыны каралоого чоң финансылык ресурстар, жалданма журналисттер, ашачылар, адаханчылар колдонулуп жатат. Эл чындыкты билсин. Ташиев кызматын тапшырса кимдир жеңет? Кыргызстанда камчыбек Ташиевди кызматтан кетирүү аракети катуу жүрүп жатат. Батыштан акча жеген Кыргыздын чыныгы чыккынчыларынын алдына тез арада камчыбек Ташиевди кызматтан кетирүү, элди ага каршы тукуруу планын ишке ашыруу кадамдары ташталууда. Ташиев үчүн кызматты тапшырып коюу маселе деле эмес экен, ар бир чыныгы кыргыз жараны жакшы билет. Бирок андан ким жеңет? Кыргызстанда кандай абал жаралат? Бул суроонун жообу айкын. Ташиев кызматтан кетери менен эле чыккынчылар тынчып калбашы анык. Камчы кетери менен артынан өтө тез арада Садыр Жапаровду бийликтен кетирүү планын ишке ашырууга жеңил жол ачылат. Шакалдар туш тарабынан тиштеп Жапаровду жок кылып тынышат. Кыргызстан кезектеги хаоска туш болот. Мамлекет түп тамырынан жок болору бештен белгилүү. Адахан Мадумаров деген акмак куурчак болот. Тегебаев башында турган батыштын иттери Кыргызстанды талкалап жок кылат. Эл менен эч кимдин иши болбойт. Кыргыз кимдир бирөөгө кул болот, жок болот. Өзбекстан түштүгүңдү бөлүп алат, башкасы түндүгүңдү бөлүп алат. Илүктөө үчүн дагы акының дагы эч нерсе кыла албайт. Кор болот Кыргыз. Шакалдардын колуна бийликти алып берем деп жан берип жаткан иттерди бүгүн Кыргыз тийбаса, эртең Кыргыз кор болору анык, дейт Нарын шаарынын тургуну Калдарбек Амманов. Эл чындыкты билсин. Мурдагы бийлик башындагылар көз карандысыз журналисттерге, айрым сайттарга өздөрүн жамандап жазбаш үчүн ири мамлекеттик компаниялардан, Кумтордон, Мегакомдон, Манас аэропортунан жана башка чоң ишканалар аркылуу жемди кадимкидей акча бөлүп берип келишкени белгилүү болгон. Садыр Жапаров, камчыбек Ташиевдер келген алардын мындай булактарын токтотуп салышкан. Башкача айтканда, мамлекеттин элдин акчасын өзүнө бөлүп, аз да болсо пенсия жөлөк пул айлыктар көтөрүлө баштаган. Эми элдин башын АКШнын мам департаментинин жем жеген Азаттык клуб, ошондой эле батыштын проектилери менен күн көргөн Кактус, Апрель деген айландырып алышты. Темиров деген Эргул деле ошол акылардан жем жеп жүрөт. Ошондуктан Ташиевди элге жек көрсөтүшүнүн амалын жасап жатат. Болбосо эл ара иликтүү топтор эле Кыргызстандын бийлигин аңдып Темировго жөнөн эле материал даярдап берип турушмак беле. Анча-мынчаны аңдабаган мекендештери эки жакты карап, чын бышыгын билбей эле уралаган бойдон жогорудагы аттар аталган сырттан жем жегендердин тилине кирип кеткени өкүнүчтүү болуп турат. Жем мурдагы бийликтен жем жеп көңүлүп калгандар эми АКШнын батыштын проектилерин сагалай баштаган окшойт да. Айрымдары эбак иштешип алчысын алып, алардын камчысын чаап, биздин бийликти жек көрсөтүү иштерин башташтыгы. Карапайым калк биз алданбайлы бекем туралуу, дейт Бермет Биримкулова өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Кыргыз элим Садыр Жапаров менен камчыбек Ташиев эл үчүн иштеп жатса, калдайган калың элдин кызыкчылыгын коргоп, 30 жыл аралыгында Кыргызстандын атасынан калган буюмдай кылып, кең байлыктарыбызды, жерлерибизди, сууларыбызды, жада калса 1 миллион жараныбызды дүйнөнүн 4 бурчуна тентитип жиберишти. Ага да тойбой ар бир булактардын каржылап, аксакалын баш кылып, жаш сөөрөйүн бут кылып, адамдардын башын айлантып, бузукулук иштерин байма-бай улантууда. Эми саунада жүргөндөр баңгилерге ишибиз түшкөн болсо өлгөн экенбиз да. Садыр Жапаровду өз кызыкчылыгы үчүн колдоп жүргөндөрдүн жүздөрү акырындык менен ачылууда. Бүгүн батыштын акчасына сугарылгандар, НПО менен жүргөндөрүн көрүп шок болдум. Кыргыз элим кимдин ким экенин өзүңүздөр билип бүтүңүздөр окшойт. Ошондуктан эли үчүн, жери үчүн иштеп жаткан эки инсаныбызды колдоп коргоп алуу биздин милдетибиз, дейт жарандык активист Бекзат Өмүрбеков өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Акыркы кезде Кактус Медиа Клуб кечи сыяктуу сайттар, Темиров Лайф, Али Токтокунов коррупциянын душманы сыяктуу соц тармактагы топтор, YouTube каналдар жемкорлукка каршы күрөш шылтоосуна жамынып алып, кыргыз элинин сыймыктуу уулдарынын далилсиз каралууга катуу киришти. Булардын каражат булагы да жашыруун эмес, аларды АКШ колдоп келе жатат. Сен Байкеден келген акчалар өздөрү айткандай демократиялык баалуулуктарды сактоо үчүн эмес, аныкында коомдогу туруктуулукту бузууга жумшалып, өлкөнү иштен иритүүгө булардын эки көзү төрт экени да купуя сыр эмес. Өздөрүн демократия жарчысы, коррупциянын душманы деп жар салган менен бу Темир Токтокунов дегендердин канында бир тамчы да Кыргыздын каны жок окшойт. Болбосо өз өлкөсүнүн ичинде бузукулук кылышмак эмес да. Азыр алар коррупцияга катуу реалдуу күрөш жүргүзүп жаткан камчыбек Ташиевди каралоого киришти. Батыштагы босстору камчыбек Ташиев турганда Кыргыздын кызыкчылыгы сатылбастыгын билишти. АКШнын арам ойлуу сөздөрүнө алданбайт. Ошондуктан да АКШ камчыбек Ташиевди да Райым Миллион сыяктуу коррупциянын символу катары көрсөтүп, жаманатты кылып жок кылууга жандалбастоодо. Албетте өзүбүздүн чыккан саткын журналист, блогерлер аркылуу эмне үчүн карандай ушак таратып, коомду тынчтыкка бүлүк салып атышса да карап турушубуз керек. Бийлик да туура жыйынтык чыгарсын, бузукулар мыйзам алдында жооп берсин, дейт Чолпон Айбайзакова Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин.
Камчы Ташиев менен Садыр Жапаровду менчилик сындаган киши болгон жок. Экөөнүн доорунда эл катары кыйынчылыкты, кымбатчылыкты тартып келебиз. Калыстык үчүн айтып коеюн, кече күндөрү Болот Темиров өңдү журналисттин 37 миллион пайда көрөт экен. Ташиевдин туугандары деген маалыматынан кийин Болот Темировдун офисине маска кийген спецназды алып МВД кызматкерлери келип, октябрь айында Болот Темировдун жеке өзүнүн жакын тааныш кыздарынын биринин арызынын негизинде кармап кетти. Ал арыздын мазмуну боюнча мени наша чекинге мажбурлайт деген эмеш. Бул окуяда батышчыл журналисттердин тобун көкүрөк кабарлашып, Али Токтоокунов өңдүлөргө Болот Темировдун кармалышын саясаттырышып, күнөөнү Камчыбек Ташиевге карай бурган аракеттерин 4 саат пиарлап анан алып кеткени көптү каңкуулап турат. Камчыбек Ташиевдин жакын туугандарынын бизнесин жазып койсок, ушу күнгө туш болду. Болот Темировдун убалы Ташиевге калсын дегендей түр калтырып, анан бийликтин оппоненттери аркылуу бийликти сындаткан болуп, ага уда митинг уюштуруп, чуулдатып туруу. Ушу тапта элдин ичи дагы уудуу болууда. Анан калса МВДнын аракет жыйынтыгы батка Камчыбек Ташиевге чачырап жатпайбы? Атайын же билбейм. Балким Камчыбек Ташиев дагы бирөө жарымдын куйругун басып алгандыр деген күбөр-шыбыр көбөйүүдө. Эл болжогон күбөр-шыбыр чын болсо акыбал чатак, дейт Кайыпшер өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Болот Темиров деген Азаттыктын бул журналисти жакында эле Америка тараптан сыйлык алган. Бул батышчыл саткындар ар дайым өлкөнүн ичине кандайдыр бир бузукулук иш кылышканда тиги жактагы кожоюндары сыйлык беришет. Райымбек Матраимовду карылап жатып кылышкан жылдары да бул журналист жылдын мыкты журналисти деп аталып сыйлык алган. Камчыбек Ташиевди жөн эле текшерип жатпаса керек. Ташиевдин эл ичинде өзүбүздө гана эмес, Орто Азияда күндөн күнгө өсүп жаткан рейтингин түшүрүү, элге жаман көрсөтүү максатында атайын алган кезектеги заказы болуш керек. Эмне үчүн ушул Болот Темиров, Али Токтоокуновдор вообще эле ар кимдин артын чукулагыч болгон? Азаттыктын жамаат эч качан Атамбаевдин былыктарын иликтешкен эмес. Атамбаевдин кылмыштары ашып ташып жатса да көз жумуп билмексен болуп келишет. Статка кемин альтернативдүү жол, музей, ипподромдогу коррупциялар ар бири өзүнчө сенсационный иликтөө болмок. Эгер эле жакшы иликтеп чыгышса, дачасыны иликтешип ачыкка чыгарышса болбойт беле? Кой таштагы 2 айлык террордук аракеттерчи. Атамбаевди иликтемек турсун, Атамбаев деген фамилияны ооздоруна алышпайт. Кыргызстандын тарыхындагы атайын уюштурулган өтө ыкпылас кан төгүлгөн ош коголаны жөнүндө бул журналист сөөрөйлөр эмне үчүн сасык ооздорун ача алышпайт? Ташиевди текшергенге кандай себеп бар? Эмне Ташиев өзүнө хан сарай куруп алдыбы? Кайсыл мүлктөрдү менчиктештирип басып алды? Чет жактарга бизнес ачып жатабы? Эгер эле ушул Болот Темиров деген журналисттин башы азыраак иштесе, Ташиевдин адамдык натурасын жакшы окуп чыкса, анда иликтөө деген нерсе бул бузукунун башына келмек да эмес. Себеби Ташиев эч качан мамлекеттин байлыгына кол сала турган жигит эмес. Президентке канча жолу какшандык. Азаттыкты жаап өлкөдөн чыгарып салыш керек деп, өлкөнүн стабилдүүлүгүн бузуп жаткандар жалаң батышчыл акмактар экенин билип туруп, биздин үнүбүздү укпай жатат. Тынч иштейли деген максаттары бар болсо, Азаттыкты өлкөдөн чардашына, бузукулук кылышына, трайбализмдин отун тутандырышына жол койбой таптакыр жаап салыш керек. Азаттыгы жок өлкөлөр жаман болушкан жок. Жашоосу токтоп калганын укпадык, тескерисинче гүлдөп өнүгүп эле жатышат. Себеби өлкө ичин бүлүндүргөн бузуклары жок да. Азаттыгы жок эле бизде демократия чегинен ашып кеткен. Американын заказын алышып, бизге демократияны үйрөтпөй эле коюшсун, дейт Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Али Токтоокунов баштаган журналисттер Казакстанда окуядай кылып чатак чыгаргандан кайра тартуучуда эмес. Андайлардын тилеги таш капсын. Кече Болот Темиров деген бир журналистке жакын сүйлөшкөн тааныш кызыбы арыз жазгандан улам МВД кызматкерлери сурак алып кетип жатканда, ал жерге батышчыл журналисттер кайдан жайдан чогула калды даяр тургансып. Бир тобу публично кайра казакстандык митингчилер менен сүйлөшүп, алардын тилектештигин байма-бай элге билдирип жатканына баарыбыз күбө же элди козоталы дегендерби? Казакстандагы кандуу окуя Кыргызга үлгү эмес. Экономикалык кыйынчылыкка тушугуп атканыбызда дагы бир жараныбыз машина айдай албай даракты түзүп алып, ачуусу менен ээлигип, эли жолу өскөн даракты аралап салса болобу? Ага бирдемке деп көр, эр болсоң бирдемке десең ал дагы чыгат укугун бузулду деп. Ансыз деле тигине кай бир акын журналистин аша тартып алып, ГКМБ ашысына тийишип, атын чыкпаса жер өртөйүн болуп атат. Акындар учулар эмне болуп баратат? Буларга көз тийдиби дейт Кайыпшер өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин.